Жылан чагып, жылкы теппей эртелеп эле иш таштап жумушка чыкпай койгон маршруттук такси айдоочуларынын жоругу жогорку кеңеште да кызуу талкууланууда. Эл өкүлү Ирина Карамушкина кылгылыкты кылгандарга ушул күнгө чейин иш козголуп, жоопко тартылбай жатканын айтып нааразы болсо, кесиптеши Зарылбек Рысалиев мында күч органдарын айыптап, алардын аракетиндеги алишемдиктерге токтолду. Эгер маршрутный таксилер стихийный таштаса, анда 1-ден 2-ден 10-дон маршрутный таксилер чыгат болчу. Эч ким чыккан жок. Значит, бул глубоко запланированный иш. Муну менен мен эмнени айткым келет? Биздин гаилер күнүнө bir маршрутты 10 жолу, 20 жолу токтотушат. Неужели bir гаишникте bir информация болгон жок? Биздин начальник республиканский гай, городской гай каякта карады. Мен билем, республиканский гайдын начальниги опер кызматкер болчу мурдагы. Ал бул информацияны укса, эмне үчүн жетекчилерине жетишкен жок. Бул эмне саботаж болуп калдыбы? Унаа жана жол министрлигинин алдындагы транспорттук инспекцияны жоюу керек деген Дастан Бекешев андагы кызматкерлердин мыйзамсыз жоруктарына токтолот. Айтымында дал ушул бөлүмдүн кызматкерлери айдоочулардан себепсиз акча өнөп, жүргүнчү ташыгандардын көкөйүнө тийип жатыптыр. Аларды дагы кичине мындай бир четинен дагы түшүнүш керек да. Аларды ошол эле транспорттук инспекцияга кыйнап атат да. Ачык элечи. Жөн эле акчаны сыгып атышат. Ошондуктан менин оюмча алардын функцияларды башка органдарга берип, ошол транспорттук инспекцияны полностью таптакыр мындай жоюш керек да. Кала башчысынын ишине чекеси жылыбаган эл өкүлдөрү да бар. Депутат Бакирден Субанбековду учурда тигилип жаткан жаңы көчөттөрдүн тагдыры ойлондурат. Бүгүн тиксе эртең ал көчөттүн дайын жок деп кейген эл өкүлү мэриянын ишин катуу сынга алды. Ал аз келгенсеп суу келчү арык каналдардагы таза эмес дейт. Жакында мага Көкжар айылынын тургундары кайрылуу жасашты. Ошол Көкжар айыл аркылуу өткөн бир речкалар бар, арык. Сугат арыктары. Ошонун ичинде эмне гана жок дейт. Иттин өлүгү да жатат, мышыктын өлүгү да жатат дейт. Ошолорду бир ким көзөмөлдөйт? Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бар, экотех инспекциясы бар, жергиликтүү бийликтер менен ошондо бир азыр мына кургакчылык болуп атат. Жазга маал ошонун баарын тазалап, арыктардын баарын жөргө салса деп. Эйр Кыргызстан улуттук авиакомпаниянын учурдагы абалына кызыккан депутат Тазабек Икрамов бул тармакта да иттин өлүгү жаткандыгын кыйтат. Көрсөө кезинде банкрот деп жарыяланган компаниянын директору учурда үлкөн айлык маян алып жатыптыр. Жетекчиси коюлганда, ушу жетекчиси биздин Кыргызстан Эйр Кыргызстан улуттук авиакомпанияны банкрот кылып сатыкка коюп атат. Ушунун директору азыркы маалда $4000 айлык алат экен. Эмне кылган үчүн? Эгерде бул биздин улуттук компания банкрот болбосо, бул эмне себептен $4000 алат? Ар кандай маселелер саатында мындан сырткары элдин социалдык экономикалык жааттагы олуттуу делген көйгөйлөрү ортого салынды. Эл өкүлдөрү аймактарды кыдырып мектеп, балабакча, жол, оорукана сыяктуу көйгөйлөрдү өкмөткө кулак кагыш кылып айтканы жакшы деңизчи. Бирок ага өкмөттүн жообу, аракети майнап туубу маселе ошондо. Шайыр Жунусалиева, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.